Анан кызым ошо киши колдуу болуп өлгөн. Мен ошол күйөө балам эле өлтүрүп койду деп ойлойм. 25 жаштагы Ош шаарынын тургуну Айтурган Маматкулова 1 жыл мурун классташына турмушка чыккан. Ушул жылдын 7-июль күнү Бишкектеги ооруканалардын биринде каза болду. Күйөөсүнүн айтымында Айтурган дарый ичип өз жанын кыйган. Бирок кыздын жакындары буга ишенбей, анын өлүмүнө күйөөсүнөн ишек санап жатышат. Ошондой эле алар маркумдун денесинде көк ала тактар бар экенин, күйөө бала мурдада Айтурганга зомбулук көрсөтүп жүргөнүн айтып жатышат. Ровно год назад она вышла за него замуж и постоянно подвергалась моральному и физическому насилию. Причем не только с его стороны, но и со стороны его семьи. Перед ее смертью мои сестры общались с Айтурган, и с ней было все нормально, она чувствовала себя прекрасно, она даже выставляла сторис в Инстаграм. Человек, который хочет себя убить, готовится к смерти хотя бы за день. Он пишет своим близким людям, оставляет какие-то письма. А вот так взять и оборвать свою жизнь, при этом пару часов назад ей было хорошо, вранье. Бишкектеги номер 4 ооруканадан Айтурган түнкү саат 12:30 чамасында оор абалда келип түшкөнүн билдиришти. Маркумдун кайын журту ал дары ичип алган соң ооруканага түшкөнүн айтышууда. Кызым эч кандай дары пар ичкен эмес. Кызым только ошо көгөрүп кеткен, башынын аркасына неме кылган, удар болуптур. Киши колдуу болуп өлүптүр. Кызым алар болсо самоубийство деп айтышты, лекарство ичип алды. Кызым өзү врач болсо кантип лекарство ичип алат? Маматкулованын кайнатасы келининин жакындарынын айыптоолорун четке кагып, соттук медициналык экспертиза дайындалганын жана окуя Бишкек шаарынын милициясы иликтеп жатканын билдирет. Эгерде Бишкекте экспертизасында Токмоттун каза болгондо Бишкекте камакка коюп эле салды. Мындай церемония өтпөйт да. Биздин эксперт караганда Бишкектикилер бурушуп турат. Анан о жерде урганда милиция бетинен өп коюп эле бара бер. Бул факты боюнча алдын ала текшерүүнү алгач Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү баштаган. Милициянын маалыматына ылайык, денени сырттан кароо учурунда тышкы жаракаттар табылган эмес жана бардык зарыл экспертизалар дайындалган. Баштапкы корутундуда полимедикаментоздук уулануу, суицид, курч жүрөк кан тамыр жетишсиздиги деген диагноздар бар. Кийин ишти Октябрь районунун милициясына өткөрүп беришкен. Кыргызстанда жыл сайын ондогон аялдар күйөөсү, бирге жашаган адамы, мурдагы күйөөсү же тааныш эркектин колунан каза табат. Эл аралык практикада бул фемицид деп аталат. 2023-жылы Кыргызстан глобалдык тынчтык жана аялдардын коопсуздук индексинде Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө катары таанылган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2024-жылдын 4 айында Кыргызстанда 4767 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул өткөн жылдын ушул эле мезгилине караганда 632 учурга көп.